Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан азоту бар органикалык бирикмелерди окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы белоктордун молекуласынын түзүлүшү. Белоктор азоту бар жогорку молекулалуу жаратылыш полимери. Белоктор өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын организминде маанилүү ролду ойнойт. Белоктор ошондой эле негизги процесстерге дагы катышат. Ал процесстер көбөйүү, өсүү, зат алмашуу процесстери жана ошондой эле булчуңдардын иштөө процессине дагы белоктор катышат. Белоктор аминокислоталардан түзүлөт. Белокторду түзүүчү 20 аминокислота белгилүү. Аминокислоталардын ар кандай жайланышынан түзүлүшү жана функциясы ар түрдүү болгон жана ошондой эле касиеттери дагы бири-бирине окшошпогон ар түрдүү белоктор пайда болот. Ошондуктан адамдын организминде 10 миңден ашык белоктун түрлөрү бар. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн курамында белгилүү өлчөмдө кармалат. Бурчактын курамында 34,9%, жаңгактын курамында 10,5%, салат жасалуучу өсүмдүктөрдүн курамында 12,6% жана 3% авокадонун курамында бар экен. Ал эми белоктордун негизги булагы болуп жумуртка жана эт болуп саналат. Белоктордун эмпирикалык формуласын, белоктордун касиетин изилдеп, алардын курамындагы атомдорду тажрыйба жүзүндө аныктап, голландиялык химик Мулдер биринчи жолу белоктун эмпирикалык формуласын сунуш кылган. Ал эми андан кийин швед окумуштуусу химик Берцелиус протеин деген терминди киргизген. Протеин деген бул грек сөзүнөн алынган, протос биринчи же биринчилик дегенди түшүндүрөт. Андан кийин орус окумуштуусу Данилевский протеиндер жөнүндө айтып кеткен. Ал эми белоктор түзүлүшү боюнча, касиети боюнча татаал органикалык зат. Ошондуктан алардын молекулалык массалары дагы абдан чоң. Мисалы, гемоглобин кандын курамындагы белоктун молекулалык массасы 68 миңге барабар болсо, ал эми вирустардын курамындагы белоктун молекулалык массасы 50 миллионго жетет. 20-чы кылымдын аягында немец химиги Фишер белоктор аминокислоталар бири-бири менен байланышып, пептиддик чынжырды пайда кылуу менен белоктор түзүлө тургандыгын айткан. Ал төмөнкүдөй. Эгерде аминокислоталардан глицинди алсак, андан кийин аланин, андан кийин трианин деген аминокислотаны алса, бул аминокислота эгерде 2 аминокислота кошулса, глицин жана аланин кошулса, глициндин курамындагы карбоксил тобундагы гидроксил тобу менен аланиндин курамындагы амино тобундагы суутек бири-бири менен кошулуп суу бөлүнүп чыгат дагы, карбоксил тобу менен СО жана NH-тын ортосунда байланыш пайда болот. Бул байланышты пептиддик байланыш деп атаган. Же болбосо 2 аминокислота кошулуп жаткандыктан дипептид деп атаган. Ал эми дипептидке дагы бир аминокислота кошулган учурда, же болбосо трианинди кошуп көрсөк, анда дипептиддин курамындагы карбоксил тобундагы гидроксил тобу менен трианиндин курамындагы амино тобундагы суутек аракеттенишип, суу пайда болот дагы бөлүнүп чыгып, ал эми карбоксил тобу менен NH-тын ортосунда дагы бир пептиддик байланыш пайда болот. Бул жерде 3 аминокислота кошулгандыктан трипептид пайда болот жана ошондой эле N молекула суу бөлүнүп чыгат. Бул реакцияны поликонденсация реакциясы деп атайбыз. Же болбосо башкача айтканда, белоктордун пайда болуу реакциясы бул поликонденсация реакциясы болуп саналат. Белоктор курамындагы аминокислоталар боюнча 2-ге бөлүнөт. Протеиндер жана ошондой эле протеиддер деп. Протеиндер бул жөнөкөй белоктор, анткени протеиндердин макромолекулалары альфа аминокислоталарынан турат. Ал эми протеиддер болсо, булар татаал белоктор, альфа аминокислоталарынан башка ортофосфор кислотасынын калдыктары, металлдардын катиондору, полисахариддердин калдыктарынан турган белок бул татаал белок болуп
саналат. Белоктордун 4 молекулалык структурасы белгилүү. Алар биринчилик молекулалык структура, экинчилик молекулалык структура, үчүнчүлүк молекулалык структура жана төртүнчүлүк молекулалык структурага ээ болот. Алар төмөнкүлөр. Биринчилик молекулалык структурасы белоктун, экинчилик, үчүнчүлүк жана төртүнчүлүк молекулалык структурага ээ болот экен. Анда эмесе биринчилик молекулалык структура кандайча түзүлө тургандыгын карап көрөлү. Белоктун молекуласынын биринчилик структурасы же болбосо полипептиддик чынжыр кандайча түзүлөт. Полипептиддик чынжыр бир нече аминокислоталар ирети менен биринин артынан бири жайланышып, полипептиддик чынжырды пайда кылат. Мисалы, бул биринчи аминокислотаны R1 деп атап койсок, ал экинчи аминокислота менен кошулат, бул R2, үчүнчү аминокислота R3 деп белгилесек, төртүнчү аминокислота 4 жана башка аминокислоталар. Мына ушинтип бир нече аминокислоталар биригип полипептиддик чынжырды пайда кылат. Аминокислоталардын калдыктарынан турган чынжыр бул полипептиддик чынжыр болуп саналат. Бул чынжырлардын ортосундагы аралык 0,1051 нанометрге барабар болот экен. Ал эми бул жерде дагы полипептиддик байланыш пайда болот. СО жана NH болгон. Ошондой эле полипептиддик байланыш учурундагы атомдордун аралыгы көмүртектин же азоттун ортосундагы аралык 0,15 нанометрге барабар. Ал эми пептиддик байланыштагы көмүртек менен азоттун карбоксил тобу менен амино тобунун ортосундагы бурч 26 градуска барабар болот экен. Белоктордун биринчилик структурасына ээ болгон белок, биринчи жолу синтезделип алынган белок бул инсулин. Инсулин 2 полипептиддик чынжырдан турат. Биринчи полипептиддик чынжыр 21 аминокислотадан турат. Ал эми экинчи полипептиддик чынжыр 30 аминокислотадан турат. Инсулин бул кандын курамындагы кантты жөнгө салып туруучу белок болуп саналат. Инсулиндин молекулалык массасы 5700-гө барабар. Бул инсулиндагы биринчилик молекулалык структурага ээ болот. Белоктун биринчилик молекулалык структурасындагы аминокислоталардын калдыктарын биз тегерек шарча менен белгилесек, анда аминокислоталар биринин артынан экинчиси иреттүү жайланышат. Мындай түзүлүштү белоктун биринчилик структурасы деп атайбыз. Мына тегерекчилер бул аминокислоталардын калдыктары болуп саналат. Аминокислоталар биринин артынан экинчиси иреттүү жайланышат. Эгерде алардын ирети бузулса, анда ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Мисалы, төмөнкү белокту карап көрөлү. Мына бул белоктун курамындагы аминокислоталардын иретин жазсак, биринчи аспаргин кислотасы, экинчи глутамин, пролин, глицин, аланин, аргинин, аспаргин жана гистидин жана башкалары болуп жайланышат. Бул аминокислоталардын орундары алмашып калса, анда организмде оору пайда болуп калат. Ошондуктан аминокислоталар дайыма ирети менен жайланышат. Мына белоктун эми экинчилик структурасын карап көрөлү. Белоктун экинчилик структурасы кандайча түзүлүшкө ээ болот. Белоктун экинчилик структурасы силер көрүп тургандай спираль түрүндө буралган түзүлүшкө ээ болот. Бул спираль түрүндөгү буралган түзүлүшкө аминокислоталардын ортосундагы суутектик байланыштын натыйжасында полипептиддик чынжыр альфа спираль түрүндө буралат. Эгерде аны жөнөкөйрөөк түшүнө турган болсок, анда спиралды биз мындай чийип алсак, мына ушул спиралга аминокислоталарды жайгаштырсак, кээ бир аминокислоталардын курамындагы карбоксил тобун жазып алсак, ал эми кээ бир аминокислоталардын курамындагы амино топту жазсак, анда карбоксил тобундагы кычкылтек менен амино тобунун курамындагы суутектин ортосунда суутектик байланыш пайда болот. Бул суутектик байланыш өтө начар байланыш, бирок начар байланыш болсо дагы мындай суутектик байланыштын саны көп болгондуктан белоктун экинчилик түзүлүшү абдан бекем жана стабилдүү түзүлүш болуп саналат. Ал эми үчүнчүлүк структурасы экинчилик структурага караганда бир кыйла татаалыраак. Ал спираль түймөк түрүндө чогулган.
Бул түймөктү глобул деп атап коебуз. Глобулдун ичиндеги бир спиралдын түзүлүшүн карап көрсөк, анда ушул спиралда жайланышкан аминокислоталардын ортосунда бир нече байланыштар пайда болот. Ошондой эле азыркы көргөндөй эле кычкылтек менен суутектин ортосунда суутектик байланыш пайда болот. Демек, үчүнчүлүк структурада суутектик байланыш бар экен. Ошондой эле эгерде аминокислоталардан цистеин аминокислотасы катышса, бул белоктун курамына полипептиддик чынжырда цистеин аминокислотасы болсо, анда күкүрт менен күкүрттүн ортосунда байланыш пайда болот дагы. Бул байланышты дисульфиттик байланыш деп атайбыз. Демек, үчүнчүлүк структурада дисульфиттик байланыш да бар экен. Ошондой эле гидрофобтуу таасирлер деп атап коебуз. Буга азыр дагы кайрылабыз. Ошондой эле аминотобунун ортосу менен аминотобундагы оң заряддалган бөлүшчө менен карбоксил тобундагы терс заряддалган кычкылтектин атому дагы кошулат дагы. Натыйжада бул жерде иондук байланыш пайда болот. Үчүнчүлүк структуранын бир өзгөчөлөнгөн дагы бир касиети бул белок гидрофобтуу жана гидрофилдүү болот. Гидрофобтуу болгон учурда каптал чынжырлар түймөктүн ички бөлүгүндө калат дагы, жыйрылып калат. Сууну таасир эткенде бул белок жыйрылып полипептиддик чынжырдын ички бөлүгүндө калат. Ал эми гидрофилдүү белок болгон учурда каптал чынжырлары полипептиддик чынжырдын сырткы жагында калат дагы, бул суунун таасири астында жыйрылбайт. Мына ушундай үчүнчүлүк структурадагы белоктор гидрофобтуу жана гидрофилдүү болуп дагы бөлүнөт экен. Ал эми төртүнчүлүк структурасы үчүнчүлүк структурага караганда бир кыйла татаал. Бул төртүнчүлүк структурага ээ болгон гемоглобинди мисалга алсак болот. Мындай үчүнчүлүк структурадагы глобулдан төртөө биригет. Же болбосо бул спирал альфа түрүндө буралган спирал, же болбосо бета түрүндө буралган спирал деп атасак, анда бета 1 жана бета 2, альфа 1 жана альфа 2 болгон глобулдардан турат экен. Башкача айтканда 4 глобул биригип төртүнчүлүк структураны түзөт экен. Ошондой эле бул глобулда гем кызыл түстө белгиленип турат. Бул кандын курамындагы белок гемоглобинди алсак болот. Бир гем эмнелерден тура тургандыгын карап көрөлү. Бул кызыл түстөгү гем болуп эсептелет. Анткени канга кызыл түстү берип турган бул темирдин атому. Темирдин атому эквивалентине 5 көмүртеги бар азотту негизди кошуп алат жана эквивалентине дагы 5 көмүртеги бар азотту негиздер кошулат. Мына ушул азоттуу негиздер менен кошулуп, азоттуу негиздерде радикалдар жайланышкан, ар түрдүү радикалдар. Булар бири-бири менен байланышып, бардыгы биригип бир гемди түзөт экен. Демек, бул темирдин атому канга кызыл түстү берип турган атом болуп саналат. Бул органикалык эмес түзүлүштөгү зат. Демек, органикалык заттар органикалык эмес түзүлүштөгү темир менен кошулуп гемди пайда кылат. Гемдин бир функциясы темирдин 2 атому кычкылтек менен начар байланышты түзөт дагы, оксигемоглобин пайда болот. Ал эми кан аркылуу организмдин бардык бөлүктөрүнө кычкылтекти жеткирип туруучу транспорттук функцияны аткарат экен. Мына ушундай төртүнчүлүк молекулалык структурага кандын курамындагы гемоглобин белогу ээ болот экен. Мына балдар, белоктун биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк, төртүнчүлүк структурасы боюнча маалымат алдыңар. Улам белоктун молекуласынын түзүлүшү улам татаалдап 4 структуралык түзүлүшкө ээ болот экен. Анда эмесе мына ушул белоктун молекуласынын биринчилик, экинчилик, үчүнчүлүк структурасы боюнча төмөнкү видеого көңүл бурсаңар. Белоктор демек силер көрүп турган 20 аминокислотадан түзүлөт. Аминокислоталардын түзүлүшү бул көмүртектен, кычкылтектен, азоттон, суутек жана күкүрттүн атомдорунан түзүлгөн аминокислота. Карбоксил тобу бар, ошондой эле амино тобу бар жана радикалдардан турган бул аминокислотасы. Бул аминокислотадан мисалы лейцинди
алып көрсөк, аминокислоталар бири-бири менен аракеттенишип, пептидтик байланышты пайда кылат. Мисалы, серин же трианин суу эритмесинде глутамин кислотасы менен аргинин кислотасы пептидтик байланышты пайда кылат экен. Бул полипептидтик байланыштын пайда болушу. Демек, жөнөкөй белоктун биринчилик структурасы, биринин артынан экинчиси жайгашкан, азыр эле айтып кеттик. Андан кийинки структура бул альфа спираль түрүндө буралган структура, бул экинчилик структурасы болуп саналат. Спиралга аминокислоталар жайланышкан жана суутектик байланыш менен байланышып турат. Ал эми бул андан татаалыраак болгон үчүнчүлүк структурага ээ болот. Үчүнчүлүк структурада бир топ байланыштар бар экен. Ошондой эле суутектик байланыш, дисульфиттик байланыш, туз көпүрөчөлөрү менен байланышкан түзүлүш болуп саналат. Ал эми төртүнчүлүк структура бул глобулдардан төртөө биригет. Буга гемоглобиндин молекуласынын түзүлүшүн карап көрдүк. Мына кандын курамындагы гемоглобин бул гемдеги глобулдар болуп саналат экен. Демек, мына балдар, силер видеодон дагы белоктун молекуласынын биринчи жана экинчи, үчүнчү, төртүнчүлүк структурага ээ боло тургандыгын көрдүңөр. Белоктун дагы бир касиети болгон, башка органикалык заттар сыяктуу эле белок гидролизденет. Гидролиз процесси бул баскычтуу процесс. Эң акыркы продуктасы бул альфа аминокислоталары болуп саналат. Аны жазып көрөлү. Белоктун гидролизденген учурда сууну таасир эткенде катализатор жана температуранын таасири астында эң биринчи баскычында полипептид пайда болот. Андан кийин олигопептиддер пайда болот. Андан кийин дипептиддер пайда болот. Эң акыркы продуктасы бул аминокислоталар. Демек, андан кийин белоктордун дагы бир касиети бул белоктордун денатурациясы. Денатурация деген белоктордун молекуласынын мейкиндиктеги структурасынын бузулушу белоктордун денатурациясы деп аталат. Денатурация эки түрдүү болот. Кээде калыбына келүүчү, кайталануучу денатурация болот. Муну ренатурация деп атайбыз. Ал эми көбүнчө денатурация кайталанбайт. Ал эми жаратылышта ренатурацияга ээ болгон белоктор сейрек учурайт экен. Денатурация учурунда белоктун молекуласы кандайча түзүлүшкө ээ болот? Жазып көрөлү. Белоктун денатурациясы кайталануучу жана кайталанбоочу болот. Кайталануучу белоктун эритмесине спирт, туз, металлдардын катиондору таасир эткенде белоктун чөкмөсү пайда болот дагы. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ал кайра кайталанат, ордуна келип калат. Бирок бул жаратылышта абдан сейрек учурайт. Ал эми экинчиси бул кайталанбоочу процесс. Бул учурда белоктун эритмесине оор металлдардын туздары таасир этет жана ошондой эле шелочтор таасир этет, ультра кызгылт көк нурлар таасир этет жана ошондой эле температура таасир эткен учурда белоктун экинчилик жана үчүнчүлүк структурасы өзгөргөн белок пайда болот. Бул кайталанбайт. Башкача айтканда, ар кандай физикалык, механикалык таасирлерден дагы белок денатурацияланат. Сүрөтүн карап көрөлү. Белоктун молекуласы мындай глобулга ээ болсо, денатурацияланган учурда экинчилик жана үчүнчүлүк структурасы бузулат, анан бир аз убакыттан кийин кайра ордуна келет экен. Мындай белокторго көбүнчө кератин, чачтагы белок жана ошондой эле тырмактагы белокторду мисалга алсак болот. Булар ренатурацияланганга жөндөмдүү экен. Кайра ордуна кайталанбоочу денатурация бул жумуртканын албумин белогу. Эгерде жогорку температурада жумуртканы кайнатса, полипептидтик чынжырлар бири-бирине тартылып жыйрылат дагы, натыйжада кайра ордуна кайталанбай турган структурасы бузулган белок пайда болот экен. Анда эмесе мына ушул белоктун денатурациясына көңүл бурсаңар. Мына белоктун молекуласынын экинчилик структурасы. Мына ушул белоктун молекуласынын экинчилик структурасына температураны таасир эткен учурда полипептидтик чынжыр жазылат. Же болбосо мына ушул полипептидтик чынжырга белокту сууга эриткен учурда эритме пайда болот. Суу таасир этет дагы. Бул суунун молекулалары полипептидтик чынжырды жакындатып жыйрылат. Жыйрылат да натыйжада структурасы бузулат. Бул жумуртканын курамындагы белок, албумин белогун мисалга алсак
болот экен. Мына полипептиддик чынжыр, узун чынжыр, бул чынжырлар жыйрылып жакындашып атат, кайрадан ордуна келбейт. Мындай денатурация бул кайталанбоочу денатурация болуп саналат. Жумуртканын белогу жогорку температурада ал денатурацияланат. Демек бүгүнкү сабакта жаратылыштагы белоктор жана алардын түрлөрү менен тааныштыңар. Белоктордун молекуласынын түзүлүшү менен тааныштыңар. Белоктордун ошондой эле биринчилик, экинчилик, үчүнчүлүк, төртүнчүлүк структурасы менен тааныштыңар бүгүнкү сабакта. Белоктордун денатурациясы жана белоктордун гидролизи жана чөгүшү боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.